Салам достор, байланышта Санчо Бек каналы. Бүгүн катталуучуларыбыздын биринин көптөн бир суранычы менен 2017-жылы чыгып болгон окуядан алынган Тупак Шакур аттуу тасманы көрөбүз. Каарманыбыз рэперлар менен жөнөкөй жашоочулардын чыныгы маселесин көтөрүп, бүткүл дүйнөгө таанылып көчөнүн үнү деген атка конот. Анда эмесе даяр болуп калсаңыздар, Тупак Шакурдун кыска өмүрү тууралуу тасманы баяндап берүүнү баштайлы. Если меня убьют, я хочу, чтобы люди узнали правду, узнали, как все было на самом деле. И я хочу рассказать, как все было. Мен негизи кичинекей кезинен атасы жок чоңойгондугум үчүн балам төрөлгөн мезгилде апам сен жаныңда шеригиң болсун, ар дайым таянып сөйөнөрүң болсун деп атын Жолдош койду эле. Бирок бүгүн ошол балам Жолдоштон айрылып калуу коркунучунда турамын, анткени менин балам ооруган нейробластома оорусу бул рактын өтө коркунучтуу түрүнө кирет экен. Ошондуктан достор, кайрылуубузга кайдыгер карабай колуңуздардан келишинче жардам берүүңүздөрдү суранамын. Кайрылуубуз жетпегендерге жеткирип, дуаңыздарда дагы бизди унутпайсыздар деген үмүттөмүн. Бардыгыңыздардан Алла ыраазы болсун. Bir 1995 жыл Клинтон түрмөсү. Ал жерде олтурган каарманыбыз хип-хоп аткаруучу рэперчиси Тупак Шакур менен таанышабыз. Ал Эрнис Кыязовго окшогон өзүнүн жумушун мыкты билген кабарчылардын бирине маалымат берүүнү чечип, кабарчы камераларын ырастап Тупак Шакурга суроосун берип, каарманыбыз сөзүн баштады. 1971 жыл Нью-Йорк шаары. Азыр бизге теңдүүлүктү үйрөтөм деп жаткан Америка ал мезгилде кара терилүүлөрдү өздөрүнүн теңине албай, аларды басмырлап тең укуктуу болгондугуна карабай жаман мамиле кылышчу. Ошондуктан кара терилүүлөрдүн арасында ар кандай уюмдар пайда болуп, алардын бири Кара Илбирс деп аталып, уюмдун мүчөсү Афени Шакур жакында эле түрмөдөн чыгып, соттон акталып күнөөсү жок экендиги аныкталып, эл алдына чыгып сүйлөй баштайт. Ошол мезгилде Афени Шакурдун боюнда бар эле. Көп өтпөй Афени каарманыбыз Тупакты төрөп, кайда барбасын баласын өзү менен алып жүрүп, баласы дагы каралардан турган уюмдун чогулуштарына катышып ар кандай таасирлерди алчу. Үй бүлөнүн кожоюну Мутулу Шакур актарга каршы ар кандай иш-чараларга катышкандыгы үчүн издөө салынып, анын айынан каарманыбыз карындашы жана апасы болуп бир жерде жашай алышпай ар жакка көчүшүп, бир күнү издөөгө салынган Тупак Шакурдун өгөй атасы Мутулуну ФБРдин адамдары издеп келишип, алардын үйүн эч кандай сураксыз эле бастырып киришип, чындап эле кара терилүүлөрдүн такыр эле укугу тебеленип калгандыгын түшүнөбүз. Ошондуктан бул жолу дагы каарманыбыз үй бүлөсү менен Балтиморго көчүп кетүүгө туура келет. Бул жолу үй бүлө Балтимордо көп убакыт жашап, каарманыбыз карындашы менен мектепке жайгашып, жашы чоңоюп, Тупак мектептен өзүнө Жада деген дос кыз тапкан болчу. Бирок көп өтпөй эле каарманыбыздын апасы балдарына силер Калифорнияга барып менин таанышымдын үйүндө жашап турасыңар. Мен бул жакта маселелерди чечип алып, анан силерге барамын десе, бул кабар каарманыбызга такыр эле жаккан жок. Анткени ал дос кызы Жаданы эч эле таштагысы келген эмес эле. Бирок кандай болбосун кетүүгө туура келип, каарманыбыз дос кызы менен коштошуп жатып, ага ыр жазгандыгын айтып, ырын ырдап берип, Жаданын көзүнөн жашын агызып коштошуп, Калифорниянын Окленд аймагына кетет. Я увидел, как убивают в первый же день, как приехал туда. Ошентип каарманыбыз карындашы менен Окленддагы кембагал кара терилүүлөр жашаган аймакка жайгашып, жоопкерчилик Тупакка түшкөндүктөн мектепти таштап иштей баштайт. Анан дагы каарманыбыз иштен сырткары рэперлар менен алектенип, башталгыч рэп аткаруучуларды окуткан Лейла Стейнберг деген аялдан сабак ала баштайт. Лейла каарманыбыздын талантын дароо эле байкап, өзүнүн тааныштарына байланышка чыгып, Эйтран деген продюсер менен таанышып, Underground тобуна кошулат. Ошентип 1990 жыл келип, каарманыбыз кошумча ырчы болуп сахнага дагы чыга баштады. Бирок каарманыбыз ар бир концерт өткөн сайын өзү башка ырчы болуп чыгууну каалайт эле. Ошондуктан бир күнү тобуна мен башка ырчы болуп чыгайын деп талабын койсо, алар макулдугун берип, каарманыбыз өзү чыгарган ырын ырдап жаздыра баштайт. Ошентип эч ким күтпөгөн Тупак Шакурдун биринчи ырлары чыга баштаган мезгилде эле жылдызга айлана баштап, ырларын көбү жактырып, тез эле таанымал боло баштайт. Ал эле эмес, каарманыбыз Кадырбарк деген тасмада эң башкы каарманды жаратып, элдер мурдагыдан дагы көбүрөөк таанып, мүмкүнчүлүктөр ачыла баштайт. Анткени каарманыбыз өзүнүн аткаруусуна эч качан чек койчу эмес. Ал кичинесинен жакшылык көрбөй чоңойгондуктан чыныгы көчөдөгү маселелер тууралуу ырдап, болгон окуяларды баяндап, ыр саптарын өзүнө жаккандай жазчу. Ошондой ырларынын бири буга чейин Нью-Йоркто 12 жашар кара терилүү кыз зордукталып боюнда болуп, төрөгөндүгү тууралуу ыр жазып, аны ырдаба дегендигине карабай эле ырдап чыгат. Бирок бул ыры элдин арасында терең тарап, дагы бир жолу Тупак Шакурдун атын чыгарды. Анткени ал учурда актар каралардын астында өздөрүн үстүн көрүп, караларды басмырлагандар тууралуу ыр чыгаргандыгы үчүн каарманыбыз элдин сүймөнчүлүгүнө айланат. Как тебя зовут, парень? Что ты хочешь?
Бирок Тупактын аты чыккан сайын ал актардын душманына айланып, тартип сакчылар аны эч кандай себепсиз эле кээ бир учурда уртукмукка алып кармап кетип жатышты. Бирок каарманыбыздын токтоно турган ою дагы жок болчу. Ошондуктан анын ар бир чыккан ырлары хитке айланып, кээ бир учурда мас болуп алып элге кайрылуу жасабагандыгы эле болбосо Атабековдой эле таанымал болуп кетет. Таанымалдуулуктун артынан акча келип каарманыбыз үй бүлөсүнө чоң үй алып, ар бир эркек баланын максатындагыдай апасын ал үйгө алып келип кубандырат. Анан дагы каарманыбыз апасына ыраазычылыгын билдирип, эгер сиз болбогондо мен мындай деңгээлге жетмек эмесмин. Бардыгы сиздин күчтүүлүгүңүздөн жана катуу бейлиңизден келип чыкты. Мен дагы биздин жашоону жакшы жакка бургум келет деп жаткан мезгилде эле сыналгыдан Тупак тууралуу маалымат чыга баштайт. Ал жерде өлкөнүн вице-президенти Тупактын ырдаган ырларын сындап, мындай ырларды эл алдына ырдап чыккан туура эмес, ал чегинен ашып бара жатат. Биз ал нерсени сөзсүз көзөмөлгө алабыз деген мезгилде апасы баласына кайрылып, демек эми алар сага дагы багытын бурушуптур, сени дагы кара терилүүлөрдүн жол башчысы катары көрүп жатышкан окшойт. Эми кандай болбосун абайлашың керек балам, булар адилетсиз жолдорго барарын билесиң деп эскертет. Ошентип тасманын көрүнүшү 1993 жылга келип Тупак Шакур концерттерди коюп, элдин алдына чыгып болуп жаткан жагдайларды айтып, бирок кандай болбосун бара жаткан багытынан эч качан токтобойт экендигин билдирет. Ошондуктан каарманыбыз концерттерине ырчып Бекини чакырып биргеликте ырдап чыгышып, аракетин улантып, бирок каарманыбызга каршы жаман сөздөр дагы көбөйө баштады. Алардын бири кара терилүүлөр жасаган кылмышты Тупак Шакурдун ырына төңкөшүп, анын ырлары жамандыкка тартат, ошондуктан адамдар таасир алып жатышат. Анан дагы Тупак Шакур ырларында канчык деген сөздү өтө көп колдонот экен. Демек Тупак аялдарга каршы окшойт деген сөздөр чыга баштайт. Бул маалымат каарманыбызга жетип, ал атайын аялдарга концерт уюштуруп, мени аялдарды жакшы көрбөйт деп чыгышыптыр, ушул кантип сөз болсун. Мен аял затын сүйөмүн деп аялдарга арнап атайын ыры чыгарып, аларга ырдап берип буга чейинки болуп жаткан ушактарды жокко чыгарат. Ошентип убакыттын өтүшү менен аты чыккан каарманыбыз тасмаларга дагы биринин артынан бирине катышып, күндөрдүн биринде Атлантада концерт коюп, иш-чара аяктагандан кийин лимузин менен келе жатышкан. Каармандарыбыз бир мезгилде жолдон эки адам жөн эле кара терилүү баланы сабай баштагандыгын көрүшөт. Анда Тупак унааны токтот деп эле жанагы балага болушууга аракет кылып, уруп жаткандарды токтотоюн десе, алардын бирөөсү тапанчасын көтөрүп чыгат. Жини келген Тупак унаасына барып тапанчасын алып жанагыларды аткылап бирөөсүнүн бутуна тиет. Көрсө ал адамдар тартип сакчылар жарандык кийимдерди кийип алып жүрүшкөн экен. Ошондуктан бул маалымат сыналга чыгып, Тупак Шакур жөн эле бара жаткан тартип сакчыларды аткылаптыр деген ушак пайда болуп, адаттагыдай эле элге жаман көргөзүп каарманыбызды кармап дагы кетишет. Ошентип Тупактын үстүнөн териштирүү иши башталып, бул нерсе орчундуу маселеге айланып, суу азайганда кимдин жыганач чөмүлүп аткандыгы билинет дегенде каарманыбыздын башына мүшкүл түшкөндө кээ бир достору таштап кете баштайт. Ал эле эмес, тааныш эле кыздарынын бири мени зордуктады деп айыпка жыгып, ансыз деле сот иши бүтпөй жаткан Тупакты тартип сакчылар дагы бир жолу кармап кетишти. Ошентип каарманыбыздын эми акча жактан дагы маселелери пайда боло баштады. Бул күн 1994 жылдын 30 ноябры эле. Тупак тааныштарынын бири менен акча маселесин сүйлөшүү үчүн бара жатып, аларга белгисиз адамдар кол салышып, каарманыбызды атып дагы жиберет. Ошентип бул окуяда Тупакка 5 жолу ок атылып, бирок кылмышкерлер ал жерден качып кетишип, Тупакты ооруканага жеткиришип, бактыга жараша 5 ок тийсе дагы аман калат. Бирок ал азырынча баса албай арабада олтургандыгына карабай эле сот отурумуна чакырып териштирүүнү улантышып, арадан бир нече айлар өтүп каарманыбыздын үстүнөн чечим чыгып, буга чейинки кылмыштары топтолуп 1,5 жылдан 4 жылга чейин эркинен ажыратылат. Ваша честь, весь процесс, вы не смотрели мне в глаза. Сот отуруму аяктагандан кийин каарманыбыз сотко кайрылып, сиз мени адам катары көрүп адилеттүү чечим чыгарган жоксуз, анткени сизге адилеттүүлүктүн кереги жок. Бирок билип коюңуз, сиз менин эч качан жаман жакшы экендигимди аныктай албайсыз. Аны бир гана жараткан билет деп ал жерден апасы менен коштошуп каарманыбызды түрмөгө алып кетишет. Ошентип Тупак Шакурдун жаңы жашоосу башталып, түрмөдөгү күзөтчүлөр ага өзгөчө мамиле кылып, биздин колубузга жылдыз келип калыптыр го, кана эми колуңдан эмне келет деп аны сабай башташат. Бирок каарманыбыз бардык кыйынчылыкка чыдап, бир күнү ага апасы келип, мен дагы бир мезгилде түрмөдө олтурганмын, бул жер кандай жер экендигин жакшы билемин. Түрмө сени ар тараптан сындырууга аракет кылат, бирок сен балам ал нерсеге жеңилбегиниң. Макул, денең кыйналсын, бирок ички дүйнөң күчтүү боюнча калсын. Сен күчтүүсүң балам деп баласына дем берип ал жерден кетип, бирок кетип бара жаткан каарманыбыздын апасы Афина чындыгында аябай ыйлагандыгын көрөбүз. Арадан убакыт өтүп каарманыбыз түрмөдөн мөөнөтүнөн мурда чыгууга мүмкүнчүлүк бар экендигин билип, ал үчүн кенемти катары 1,5 миллион доллар төлөш керек экендиги билинет. Бирок анын мурдагы айлана чөйрөсү, достору, кесиптештери ага акча бермек турсун кабар алышпай. Күндөрдүн биринде ал жерге Шугнайт деген адам лимузин менен келет. Ал каарманыбызга 3 миллион доллар жана үй сунуштап, эгер сунушума көнсөң мени менен иштеш деп айтат. Анда башка аргасы жоктугун түшүнгөн каарманыбыз түрмөдөн чыгууга дагы мүмкүнчүлүк болот экендигин билип, келишимге кол коюп Шугнайт менен иштешүүнү чечет. Көрсө тасманын башындагы кабарчы каарманыбыз ушул түрмөдө олтурганда келген экен.
Пусть все на свободе это знают. Все ублюдки хреновые, что надеялись похоронить меня. Думали, вы заткнете меня? Так вот, я вернулся, знаете, мрази! Ошентип каарманыбыз түрмөдөн чыгып эле жеке учак менен Голливудка учуп барып, колуна бир чемодан акча алып, анын бир канча бөлүгүн Стамбулда дарыланып жаткан Санчобектин баласына которомун деп ниет кылып, Шуг Найтка тиешелүү Death Row Records музыкалык студиясына барып, дароо эле ишке киришип ырларды жаздыра башташат. So you know the road will bow down to no man. Say what you say or give me. Каарманыбыздын аракети Шуг Найтка дагы жагып, алар кечинде Тупактын кошулгандыгын майрамдап олтурушуп, биз ушул жерде Шуг Найт өтө мыкааш адам экендигин түшүнөбүз. Анткени ал тайпасындагы эле адамдардын бири чыккынчылык кылгандыгын билип, башкалардын көзүнчө эле уртокмокко алып, адамдарына муну жоготкула деген буйругун берет. Бул абалды көрүп олтурган каарманыбыз унчукпай эле калып кетти. Ошентип арадан бир нече күндөр өтүп, каарманыбыз бир топ ырларды жаздырып, күткөндөй эле бул жолку чыгармаларынын дагы бардыгы хитке айланып, угуучулардын мактоосуна татыйт. Тупак Шакур – исполнитель номер 1. Кайрадан өзүнүн ордун тапкан каарманыбыздын концерттерине дагы адамдар толтура келишип, рэп аткаруучулук жолду жаңы баштап жаткан мезгилиндеги максатына жеткендигин түшүнөт. Бул убакта каарманыбыз Квинси Джонс деген кыз менен таанышып, аны менен кыз жигитке айланып, мамилелери жакшы жакка бурулуп, Тупак ал кызга үйлөнүүнү максат кылат. Бирок каарманыбыз үйлөнөрдүн алдында эми бирөөнүн колунда иштебей өз алдынча иш ачууну ниеттенип, бул оюн Шуг Найтка айтса, Шуг Найт Тупакты кой бергиси келген жок. Ал каарманыбызга кайрылып, "Ооба, сен келишимдеги милдетиңди аткардың. Бирок мага акчаны толук төлөп бере элексиң, анткени сенин чыгымдарың дагы бар. Ишенбесең бул китепчени кара" деп каарманыбызга тизмени көрсөтүп ишендирет. Death Row East? К чему новая компания? Расширимся. Ошондуктан Шуг Найт Тупакка өзүнүн оюн айтып, "Сен жаңы ишкана ачпай эле кой, андан көрө биздин ишкананы кеңейтели. Бир тарабын сен башкарасың, экинчи тарабын мен башкарамын. Тең салмактуу жетекчи болобуз" десе, каарманыбыз кабыл алуудан башка аргасы жок экендигин түшүнөт. Ошондуктан Тупак ишкананын жаңы ачылган бир бөлүгүн өнүктүрүүнүн аракетин баштап, буга чейин башка рэп аткаруучулар ээлеген аймактарга дагы кире башташты. Бул убак 1996-жылдын күз убагы эле. 7-сентябрь күнү Майк Тайсон Брюс Селдан деген атаандашы менен беттешке чыга турган болуп, аттуу баштуу кара терилүүлөрдүн бардыгы барып, алардын арасында Тупак дагы конок катары барат. Беттеш бат эле бүтүп, ал жактан чыккан каармандарыбыз чогулуп калышып, буга чейин алардын тайпасынан бирөөнө кол салган башка уюмдун адамдары менен мушташа дагы кетишет. Бирок ызы-чуу бат эле бүтүп, каармандарыбыз тарап кетишип, Тупак менен Шуг Найт бир унаага олтуруп алып бара жатышкан. Бир мезгилде жол чырак кызыл жанып калгандыктан каармандарыбыз унаасын токтотуп, ошол учурда алардын жанына белгисиз унаа токтоп, Тупакты аткылай башташат. Кылмышкерлер бир канча ок чыгарып, андан соң унаасы менен дароо эле качып жөнөп, Шуг Найт дагы унааны дароо эле айдап, бирок кылмышкерлердин артынан эмес, ооруканага кетет. Бирок ал унааны өтө катуу айдап бара жаткандыктан тартип сакчылар токтотуп, каарманыбызды ошол жерде унаадан түшүрүп эле тез жардам чакыра башташат. Ошентип бул окуядан бир нече күн өтүп, 12-сентябрь күнү Тупак Шакурду 25 жашында көз жумду деген маалымат чыгат. Тасманын аягында берилген маалымат боюнча Тупак Шакур 25 жашка чейин 7 тасмага катышып, анан дагы ар бир чыгарган ыры өз убагында алдыңкы орундуктарды берген эмес. Ал эле эмес, каарманыбыз көзү өткөндөн кийин дагы кээ бир ырлары хитке айланып, арадан канча жыл өтсө дагы ушул күнгө чейин аны өлтүргөн адамдар табылбаптыр. Достор, ушундай мүнөттөр менен бүгүнкү тасмабыз дагы аягына чыкты. Тупак Шакурдун өмүр таржымалы бизге жакшы жагынан үлгү боло алгыдай эмес. Бирок бул жерден ала турган сабагыбыз адам канчалык төбөсү көккө жетпесин. Бул дүйнөдө кандай гана ийгиликтерди багындырбасын, бара турган жерибиз 2 метр. Ошондуктан жараткандын берген неаматын бул менин аракетимдин артынан келди дебей, жакшылык келсе дагы, жамандык келсе дагы ал бизге берилген сыноо экендигин унутпайлы. Эми достор, кандай болбосун, кийинки тасмадан жолугушканча ден соолукту жакшы карап, азыркы абалыбызга шүгүр кылып, бирок алдыга акырындан жыла берели.